Ардактуу көрөрман, бүгүн сиздерге 2 бөлмөлүү батирди сунуштайбыз. Ош шаарында Нурзаман курган дом. Биринчи, экинчи кабаты торговый центр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кабатта 2 бөлмөлүү. Бул жерде мектеп, бала бакча, жол абдан ыңгайлуу, билесиздер мынакей. Биз азыр Кулатов кичи шаарчасында турабыз. Бул жагы болсо Западныйдын кругой. Бул жактан Арзу ресторанынан түшүп келесиздер. Могу жол Баткенге, Ноокатка чыгып кетүүчү жол болуп калат. Могу Динат рестораны билесиздер, Динат ресторанына каптал болуп калат. 7 кабат. Анан үй сатам, чек сатам, бизнесимди өнүктүрөм деген агачыларга, досторго жардамга чыгат. Биринчи кейжин YouTube канал 1.300.000, TikTok 500.000, Instagram болсо 500.000 өттү, экинчи Instagramда 45.000 жетти. Андыктан Абдулла Рыспаев сиздер менен ар дайым биргеликте. Биз менен бирге болуңуздар, ичине толук алып сиздерге көрсөтөйүн. Ардактуу көрөрман, мынакей бисмилла деп 7 кабатка чыгып келдик. Киргенде эле кумшубак, суу. Бул жагы болсо ашкана, бул жакта бир бөлмө, бул жакта бир бөлмө. Мына эки эшик ажаткана менен жуунуп турган бөлмө болуп калат экен бул жагында. Так, катарынан тааныштырайын. Бул жагы мынакей ашкананын орду. Нурзаман курган домдорду билесиздер. Сапат жагынан сонун, суу, свет, канализация, газ келип тур мынакей. Баардыгы документтер таза, так, дана. Терезелери сонун коюлган. Бул жагын караңыздарчы. Бул жагы болсо Кулатов кичи шаарчасы, Западный лампасы. Бул жагы болсо Арзу ресторанынан ылдый көздөй түшкөндөй экран. Бул жактан ак тилекти көздөй, Ноокатты, Баткенди көздөй жөнөгөндө. Астында дагы жол абдан ыңгайлуу, машина койгон жайлар дагы. Мектеп, бала бакча баары жакын бул жерде. Бул жагында болсо ательнер бөлмөсү болуп калат, спальня бөлмө. Терезелер пластиктен, бүт электр чуаллары, түтүкчөлөр коюлган. Сапатка берсиңер көңүл буруп коюңуздар. 80 квадрат метр ашыгы менен экен. Квадрат метри 1000ден дейт. Бир аз түшүп берүү жолу бар. Ошондо 80.000 көбөйтөсүздөр, бир аз түшүп берүү жолу бар экен. Аны сүйлөшөсүздөр. Бул жагында болсо сүйлөө бөлмө, конок бөлмө. Сквозной экен да. Так. Бул жакта болсо астык жагы болуп калат экен. Негизинен ушул. Шарты абдан жакшы, 7-этажы. Сырткы тараптагы азыр көпчүлүгү жашай баштаптыр бул жакта. Бири жүк ташуучу, бири адам чыгып түшүүчү. Асты капталдары бир ремонт кечирип жашоочулар айрымдары жашап аткан учур экен азыр.